Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудайым буйрса, Алла Тааланын жардамы менен, жакшы адамдардын ак батасы менен Рамазан айга чейин да мына даярдык, хадистерди окуп, иншалла Рамазан айында дагы сабактарды уюштурабыз. Эми бул Рамазан айдын касиети өзүнчө. Ал эми Рамазан айдагы ибадаттар, Рамазан айдын ичиндеги мына орозо тутуу, тарави намаз, булардын сооптору өзүнчө айтып беребиз да. Себептен мечиттин касиети өзүнчө, мечиттин ичиндеги ибадаттардын сооптору, даражалары өзүнчө болгондой эле Рамазан айдын да касиети өзүнчө да. Ошол Салман Фарси радыйаллаху анху айтат, Шабан айдын акыркы вак күндөрүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды топтоп хутба айтты дейт да. Хатабана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи ахири яумин мин Шабан, Шабан айдын акыркы күнүндө ошо бизге хутба айтып Пайгамбарыбыз Рамазан айдын касиети, Рамазан айдын ошол баалуулугу, берекелүүсү боюнча мындай деген: Факале я аюханнас, о адамдар, кад адаллакум шахрун азимун мубаракун, шахрун фихи лейлатун хайрун мин альфи шахр. Ey адамдар, мынаке силердин үстүңөргө ушундай бир улуу, берекелүү ай келе жатат дейт. Көлөкөлөп үстүңөрдөн келе жаткан, үстүңөрдө мына берекелүү, нурлуу, улуу ай. Ал кайсы? Рамазан айы. Ал айда бир түн бар. Миң түндөн дагы, миң айдан дагы ибадаты жакшыраак депчи Пайгамбарыбыз айтып атат. Жаалаллаху сиямаху фарида ва кияма лейлихи татаввуан. Алла Таала ушул Рамазан айда күндүзү орозо тутканды фарыз кылып, ал эми түнкү ибадаттарын нафил, мындайча айтканда сүннөт кылып койду Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан. Ман тaqarraba fihi bi khasratin min al-khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Кимде ким ошо Рамазан айда кандайда бир жакшы иштерди кылса, ал фарыз эмес, жөнөкөй эле бир нафил жакшы иштерди кылса, ал эми бул Рамазан айдан башка айда фарызды аткаргандай сооп алат экен. ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Ал эми Рамазан айда кимде ким фарыз аткарса, Рамазан айдан башка айларда 70 фарыз аткаргандай болот экен да. Көрбөйсүзбү? Демек, Рамазан айдагы кылынган нафилдар фарызга тең болуп сооптору берилет экен. Ал эми фарыздардыкы болсо 70 фарызга чейин. Ошондуктан көп аалымдарыбыз дагы зекеттерди мынаке Рамазан айда беришет, анткени сооптору көп болсун деп. Ал эми Рамазан айда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким Рамазан айда умра кылса, ал мен менен чогуу ажылык кылгандай деп. Ушуга чейин айткан да. Пайгамбарыбыз айтат: "Ва хува шахру сабр, ва сабру тавабухул жанна." Бул Рамазан ай сабырдуулуктун айы экен. Ал эми сабырдуулуктун айы буга сообу бейиш деген. Анткени адам баласы өзүн канчалык туруктуу, канчалык чыдамкай, канчалык сабырдуу экенин Рамазан айда эле чыдап алат, билип алат экен да. Таң эртеден тартып күн батканга чейин жебей, ичпей, эч ким менен урушпай, жаңжалдашпай, мен орозомун деп жооп берип, аялына дагы жакындабай, күндүзү мына ушундай кылып өзүнүн сабырдуулукка тарбиясы, бул сабырдын түбү сары алтын дейт. Ушугундай улуу ай буга бериле турган сообу бейиш деп атат. Ва шахрул мувасат, бул тарахум, бул бири-бирине камкөрлүктүн, бири-бирине райымдуулуктун айы экен. Рамазан ай кечиримдүүлүктүн айы экен. Алла Таала бенделердин күнөөлөрүн кечире турган ай, бейишке киргизе турган. Демек, бул дуалар өзгөчө кабыл боло турган касиеттүү ай. Ва шахрун юзаду фи ризқил муъмин фи. Бул айда момундун ырыскысы көбөйөт экен. Момундун ырыскысы көбөйөт экен. Рамазан айда момундун ырыскысына береке келет экен. Ырыскысы көбөйөт экен. Man fattara sa'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Кимде ким ооз аштырып кое турган болсо бирөөгө, анын күнөөлөрү кечирилет экен. Ооз аштырган кишинин күнөөлөрү кечирилет экен. Жана дозоктон куткарылат экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ва кана лаху мислу ажрихи мин гайри ай янқуса мин ажрихи шей." Жана ошо орозо туткан киши канча сооп тапса, ооз аштырган киши андан эч бир кемчилдиксиз, андан аз эмес
толық сауап табады екен. Демек, оғыз аштырған кишилерге биринчиден күнөөлөрү кечирилет экен, дозоктон куткарылат экен, жана ораза туткан киши канча сооп алса, ошончо сооп эч бир кемчилдиксиз алат экен. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Қалу, я Расулаллах, сахабалар ошонда айтты, о Аллахын элчиси, лейса куллуна яджиду ма юфаттиру саим, биз ар бирибизде мынчалык мүмкүнчүлүк жок. Ораза туткан кишинин оозун аштыра турган, мындай курсагын тойгозо турган деген мааниде айтып атат да. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз ошого жооп берди. Юати Аллаху хада саваб ман фаттара саиман ала тамратин, ау шарбатин маин, ау мазкатин лабанин. Мынаке Алла Таала ушул савапту бир уртам суу менен да ооз аштырганга бере берет. Же болбосо бир курма менен ооз аштырганга, же бир уртам сүт менен да ким ооз аштырса, ошого дагы ушул савапту бере берет дейт да. Ва хуа шахрун аввалуху рахматун ва аусатуху магфиратун ва ахируху итқу минан нар. Бул ушундай ай, Рамазан айдын алгачкы 10 күнү болсо, рахмат, мейримдүүлүктүн Алла Таала өзүнүн райымдуулугун чачкан ай экен. Ортосу болсо күнөөлөрдү кечире турган, ал эми акыркысы ону ал дозоктун отунан куткара турган ай. Ман хаффафа ан мамлукихи фихи гафараллаху лаху ва атакаху минан нар. Кимде ким ушу кулун жеңилдете турган болсо, мурда билесиздер, кулдарга өтө оор, зордук, зомбулук болгон заманда ошо ораза тутуп алсын деп жеңилдете турган болсо, Алла Таала анын күнөөсүн кечирет, жана дозоктон куткарат дейт. Эми бүгүнкү күнү кимде ким кол алдында иштеп аткан адамдарды ушул ораза тутсун деп жумушун азайтса, жүгүн азайта турган болсо, ушу сооптор да ага бериле берет. Вастаксиру фихи мин арбаати хисалин. Ушул Рамазан айында сиздер 4 нерсени касиетти көбүрөөк кылгыла деп пайгамбарыбыз буйрук берип атат. Хаслатайн, эко болсо, тордуна бихима роббакум. Силер өз робуңарды разы кыласыңар дейт. Ушул эко менен. Ал кайсы экен? Ушул эко менен. Ва хаслатайн ла гинаа бикум анхума. Эко бар, аларга силер муктажсыңар, кажетсиз эмессиңер. Сөзсүз кажетиңер бар деп атат. Фа аммал хаслатан аллатани тордуна бихима роббакум. Ал эми эки касиет, робуңарды разы кыла турган касиет ал кайсы десе, фа шахадату алла илаха иллаллах. Бур ла илаха иллаллах, бир Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок деп күбөлүк берүү. Ушул экен. Же экинчиси болсо, ва тастагфирунаху, жана Алла Тааладан кечирим суроо. Демек, ла илаха иллаллах менен астагфируллах, бул ушул эко аркылуу силер робуңарды разы кыласыңар деп атат. Ва аммал хаслатан аллатани ла гина бикум анхума. Ал эми эки касиет, силер ага муктаждыгыңар бар, муктаждыксыз эмессиңер. Ал кайсы десе, фатасалун Аллах аль-жанна. Силер Алла Тааладан бейишти сурагыла дейт. Мынаке, бүгүн бар, эртеге жок дүйнө тугандар, түбөлүктүү ахиретте бейиш жана дозок бар. Силер бейишти сурагыла Алла Тааладан, ва таудуна бихи минан нар, жана Алла Тааладан дозоктун отунан пана тилегиле. Бейишти сурагыла, жана дозоктун отунан пана тилегиле. Бул биздин кажетибиз экен. Түбөлүктүү кажетибиз. Бейишке кирели, дозоктон кутулайлы. Ва ман сака саиман сакаху Аллаху мин хауди шарбатан ла ядмау хатта ядхулал жанна. Ким ушул Рамазан айында ораза туткан кишиге суусундук берсе, Алла Таала ага ушундай суусундук берет. Эртеге менин хаузымдан дейт, менин көлүмдөн, менин уш көлмөмдөн берет ушундай суу. Алла Таала эртеге кыямат күнү пайгамбарыбызга хауз каусар деген ушундай өзүнүн пайгамбарыбыздын хаузу бар, суусу бар. Ошо көлүнөн ким ичсе, ал эч качан түбөлүккө чаңкабайт, бейишке киргенге чейин дейт. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер ушундай ыйык айда биз ибадаттарга көбүрөөк көңүл бурайлы.